саламатсыңар балдар. Бүгүн биз амалдарды аткаруунун тартиби менен таанышабыз. 15 менен 5-тин көбөйтүндүсүн 217ге кошобуз. 15 менен 5-тин көбөйтүндүсү 75. 75 менен 217'nin суммасы 292. Балдар, дептериңизге жазып алгыла. Анда эмесе кийинки мисалды карайбыз. Беш жүз 68ге 21 менен 2'nin көбөйтүндүсүн кошобуз. 21 менен 2'nin көбөйтүндүсү 42. 568 менен 42'nin суммасы 610. Балдар, анда эмесе кийинки мисалды карайбыз. Төрт жүз 95'ten 51 менен 6'nın көбөйтүндүсүн кемитебиз. 51 менен 6'nın көбөйтүндүсү 306. 495 менен 306'nın айырмасы 189. Кийинки мисалды карайбыз балдар. Beş yüz 18'ge 54 menен 9'dun тийиндисин кошобуз. 54 менен 9'dun тийиндиси 6. 518 менен 6'nın суммасы 524. Балдар, амалдарды аткаруунун тартибин карап турабыз. Кийинки мисалды карайбыз. Жети жүз 54'tөн 15 менен 3'tün көбөйтүндүсүн кемитебиз. 15 менен 3'tün көбөйтүндүсү 45. 754 менен 45'tin айырмасы 709. Keyinki misalda karayız balдар. Üç yüz 45'ten 3 menен 6'nın көбөйтүндүсүн кемитебиz. 3 менен 6'nın көбөйтүндүсү 18. 345 менен 18'din айырмасы 327. Анда эмесе кийинки мисалды карайбыз. Altmış üç menен 3'tün тийиндисин 169'ga кошобуз. 63 менен 3'tün тийиндиси 21. 21 менен 169'dun суммасы 190. Keyinki misalды карайбыз балдар.
326'ga 5 менен 15'nin көбөйтүндүсүн кошобуз. 5 менен 15'nin көбөйтүндүсү 75. 326 менен 75'tin суммасы 401. Балдар, кийинки мисалды карайбыз. 369 менен 3'tün тийиндисин 78'ge кошобуз. Балдар, силер бул мисалды өзүңөр чыгарып көргүлө. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта болгула.